Алла Таала көз берди көрүп айтыш үчүн, кулак берди угуп айтыш үчүн эмес, угуп такташ үчүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, адамдын жамандыгына жетиштүү укканын эле айта берген деген. Укканын эле айта берген жаман жетиштүү ушул экен. Алла үч нерсени жаман көрөт дейли. Карих Аллаху талатан. Үч нерсени Алла жек көрөт, жаман көрөт. Кил, кал, касрату суал, идаатул мал. Үчөө. Биринчиси деди, имиш, дептир дегендер бар го бизде. Ушундай сөздөрдү Алла жаман көрөт экен. Сүйлөсөң так сүйлө, далил менен, факт менен сүйлө. Жокпу? Тарт дилди. Жаман күмөнгө учурама. Экинчиси көп сураган. Мынаны кылып бер, аны кылып. Үчүнчүсү мал, мүлктү текке кетирген. Исрапка чыгарган. Буларды Алла субханаху ва таала жаман көрөт экен. Я айюхаллазина аману ла ясхар каумун мин каумин. Иман келтиргендер. Бир коом экинчи коомду маскарлабасын. Бир улут экинчи улутту маскарлабасын. Бир уруу экинчи урууну маскарлабасын. Мүмкүн маскарлаганга караганда жакшыраактыр Алланын алдында дейт. Алла Таала бизге кандай деген буйруктарды берип атат. Иннамал муъминуна ихва фа аслиху байна ахавайкум ваттакуллах лааллакум турхамун. Имандуулардын бардыгы бир туган. Өзбек, тажик, кыргыз, казак, уйгур, негер, араб, ким гана болбосун, бардыгы бир туган. Имандуулар бардыгы бир туган. Фа аслиху байна ахавайкум. Эки мусулмандын ортосунда кичине ары бери сөз болуп кетсе, дароо элдештиргиле, кечиктирбегиле. Аялы менен күйөөсү урушуп кеттиби? Элдештирип койгула. Кошуна менен кошуна урушуп кеттиби? Элдештирип койгула. Өзбек, кыргыз болуп кеттиби? Элдештирип койгула. Эки уруу ылдыйда болуп кеттиби? Элдештирип койгула. Эки дос тияк-бияк болуп кеттиби? Элдештирип койгула. Эки бизнесмен, эки содагер бир нерсе болуп кеттиби? Эки куда сөк. Ай ким болбосун? Фа аслиху байна ахавайкум. Алла айтып атат. Ошолор имандуу бир туугандарыңар болот. Элдештирип койгула. Бул элдештирүүнүн сообу намаз окугандан көбүрөөк. Орозо туткандан көбүрөөк. Садака бергенден көбүрөөк. Бирөө садака берип мактанат. Мен аш бердим, улак бердим. Эки адамды элдештирип коюңуз, улагынан көп сооп аласыз. Бирөө айтат, мен таң атча тахажжуд намаз окуп чыктым. Молодец, Алла кабыл кылсын. Эки адамды элдештирип коюңуз, таң атча тахажжудтан соогонун көбүнөн аласыз. Күндүз орозо кармап 45 градус, ошто 47 градуска чейин орозо кармап канча сооп тапты? Экөөнү элдештирип коюңуз, андан кем сооп таппайсыз. Элдештирип жашайлы. Элдешип жашайлы. Элдештирип жашайлы. Ошон үчүн оңой бир нуска бар. Кандай? Кечирим сураганды үйрөнөйлү, кечиргенди үйрөнөйлү. Кечирим сураганды үйрөнөйлү. Шайтан кечирим сурата көрбөйт да. Сурата койбойт ошолчу шайтан. Жок, сен эми барсың да эми бияга. Сен кыйынсың да эми, сен канча бир туугансың эми. Сен акылдуусуң да эми, сен намаз окуйсуң, ошо намаз окугандан кечирим сурайсың. Сен даватчысың го эми, бул эми зорго эле. Сен эми акчаң бар эми, бул ким эми? Сен алдыңда ким бул эми? Сен эми сулуусуң эми, карасаң бул өңү башың эми. Ой шайтан. Шайтан бизди каяка гана алып барбайт. Өзүнө шерик кылгысы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну үйрөттү. Пайгамбардан сурады да. Айюл иман афдал. Имандын кайсынысы эң абзел? Мындайча айтканда, кайсы момун эң абзел дегенде пайгамбарыбыз ас-сабр самаха, ким кечиримдүү болсо, ким сабырдуу болсо ошол эң абзел dedi.